16 сааттык жол биз Америкада Нью-Йорк кыргыз делегациясын жакшылыктын жышааны болгон ак жамгыр менен тосуп алды. Түнкү саат 2-де келген кыргыз делегациясы шаар аралай жөнөдү. Бул туннель Нью-Джерси штатынан Нью-Йоркко өтүп бараткандагы туннель, Линкольн туннели. Президент Садыр Жапаровдун Америкага, Нью-Йорк шаарына жумушчу сапары мына ушул жерден ары башталат. Нью-Йорктогу таң бат эле атты. Таңкы саат 5-те биздин делегация жумуш үстүндө. Президент Садыр Жапаровдун иш сапары Бириккен Улуттар Уюмунун башкы кеңсесинде уланды. Асман тереген бул имарат Бириккен Улуттар Уюмунун башкы кеңсеси. Алдында болсо 193 мамлекеттин желеги желбирейт. 1988 жылы дал ушул скульптура Бириккен Улуттар Уюмунун алдында орнотулган. Бул эстеликтин негизги автору швециялык скульптор Карл Фредрик. Ал эми идеянын автору болсо Майкл Нобель аталат. Зордук зомбулукка каршы бул инсталляция негизинин идеясы дүйнө жүзү боюнча болуп жаткан баягы киши өлтүрүүлөргө, зордук зомбулукка каршы дал ушундай скульптура орнотулган. Тынчтыкты жана коопсуздукту туу туткан бул уюмга Кыргызстан дагы мүчө. Мындан улам биздин мамлекеттагы Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын кубаттап келет. Эң ириде Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарын биргелешкен планын ишке ашыруу менен 2030 жылга чейин мыкты 30 өлкөнүн катарына кирүүгө белсенди. Садыр Жапаров, President of the Kyrgyz Republic. Мне приятно отметить, что согласно недавно опубликованному докладу ООН по устойчивому развитию, Кыргызская республика добилась существенного прогресса в реализации СУР, заняв 45-е место из 166 государств-членов ООН. Будем стремиться войти в число 30 лучших стран к 2030 году. Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттары боюнча саммитте сөз сүйлөп өткөн президент Садыр Жапаров эл аралык коомчулуктун назарында болду. Өлкө башчынын демилгесин кубаттагандар четтен чыкты. Чындыгында Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун ортосундагы алака бекем, кызматташтыкты дагы да арттыруу президент Садыр Жапаров менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын администратору Аким Штайнер ортосундагы пикир алышууда талкууланды. Мамлекет башчы айыл чарба, гидроэнергетика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, туризм, билим берүү, транспорт жана санариптешүү максаттарында кызматташууну тереңдетүүнү сунуштады. Саламатсыз, Сизде жол калмадан кубанычтамын, саламатсызбы? Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров дагы бир жолугушуу өткөрдү. Ал Финляндиянын президенти Саули Ниинистё. Анда өлкө башчы Финляндия тарапка жашыл энергетика тармагында кызматташууну жолго салууну сунуштады. Финляндия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди жогорку деңгээлге жеткирүүгө кызыктарбыз. Ошонун негизинде мына кече жакында эле Германиядагы элчибизди Финляндиядагы экөө элчиликти айкалыштырып, бизди өбүктикке айтты. Мына абдан тажрыйбалуу саясатчыны жибердим элчи. Биз ал кишиге эки мамлекеттин ортосундагы мамилени жогорку деңгээлге чыгарып, кызматташтыкты тереңдетүү боюнча тапшырма бердик. А мен болсо учурдан пайдаланып сиздерге Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлүшүнө себепкер болгон тарыхый окуяларды кыстара кетейин. Демеки Бириккен Улуттар Уюму тууралуу кыскача суверендүү мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде 1945 жылы түзүлгөн уюм, баштабы Американын Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Уюмдун максаты эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту бекемдөө болуп саналат. Азыр бул жерде болсо 1945 жылы Америка Япониянын Нагасаки жана Хиросима аймагына таштаган атомдук бомбанын негизинде жаралган. Анакей калдыктар көрөсүздөр. Ал эми ал атомдук бомбанын жарылгандагы ошол кездеги оригинал сүрөтү бул жерде.
20 кылымдарда ошол дүйнөдөгү куралсыз согуштун негизинде пайда болгон дагы бир бул жерде тарыхый нерсени көргөзгүм келип турат сиздерге. Бул кадимки эле Казакстандын Семей аймагы. Бул картина болсо ошол Казакстандын Семей аймагындагы ядролук полигон жайгашкан. Ошол учурда ядролук куралдарды сыноо өткөрүшкөн. Ошого каршы чыккан, митингге чыкканы. Бул жерде болсо мынакей 1991-жылы Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев Америка менен кызматташуунун алкагында ошол Семейдеги ядролук полигонду жаап, ядролук курал жаракка каршы чыгып ошол жерде кол койгон да болсо экен. Бириккен Улуттар уюмунун штаб-квартирасындагы экинчи күн босогодо таң эрте дүйнө медиа өкүлдөрү өз орундарын ээлеп жатышат. Максатыбыз бир, өзүбүздүн өлкө башчыларыбызды жакшылап кадрга түшүрүү. Жүздөгөн медиа каражат өкүлдөрү менен бирге биз президент Садыр Жапаровдун тосуп жатабыз мынакей. Эми бул кадр болсо журналист операторлордун жумушу оңой деп ойлогондор үчүн мына боюзундар бар экен. Бул күнү президент Садыр Жапаров буунун башкы ассамблеясынын 78-сессиясынын жалпы дебаттарынын ачылыш аземине катышты. Анда баш катчы Антонио Гутерриш саламдашуу баяндамасын жасады. Бириккен Улуттар уюмунун штаб-квартирасы ага мүчө мамлекеттердин лидерлери үчүн атайын аянтча камдаган. Бул жерде мисалы 190 мамлекеттен президенттер келсе, бири-бири менен өткөрүүчү эки тараптуу жолугушуулар бар да. Мына ошол жолугушууларды өткөрүү үчүн атайын ушундай ыңгайлуу кылып бир холдун ичинде эле бир ыңгай түзүп коюшкан. Азыр болсо мисалы мына 13-чү кабинкада бир нече мүнөттөн кийин президент Садыр Жапаров Уч Онкун менен жолугушуусу күтүлүп жатат. Дал ушул жерде президент Садыр Жапаров бир күндө эле 4 жолугушуу өткөрдү. Сүйлөшүү алгач Азия өнүктүрүү банкынын башкаруучу башкы директору Ву Чонг Ун менен өттү. Азия өнүктүрүү банкы финансылык жардам көрсөтүү көлөмү жагынан эң ири тышкы донор болуп саналат. Мындан улам президент Садыр Жапаров банкты Камбарата 1 кесин жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун, транспорттук инфраструктура жана энергетика чөйрөсүндө келечектүү эки ири жашыл долбоорду каржылоого чакырды. Учурда Азия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгынын негизинде биздин жашыл экономика жана салым ариптештүү маселелерин түп өзөктүү максаттар катары көргүм келет. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын энергетика тармагы кайра жаралуу алдында турат. Анткени биз Камбарата 1 ГЭСинин курулушун баштадык. Бул Камбарата ГЭСинин бир ГЭСинин курулушу Кыргызстанга эле эмес, бүтүндөй Орто Азиянды электр энергия менен камсыздоого күчү жете турган ГЭС болот. Сиз айткан чоң жана Камбарата боюнча долбоордун маанисинде түшүнүп атам. Анткени эң чоң гидроэнергетикалык өлкө болуп эсептелгенге мүмкүнчүлүктөр бар экен Кыргызстанга. Ири банктардын дагы бири бул Ислам өнүктүрүү банкы экени талашсыз. Президент Садыр Жапаров бул банктын президенти Мухаммед Сулейман Аль-Джассерди энергетика жана транспорт тармагында алаканы бекемдөөнү сунуштады. Албетте президенттин сунушу четте калбайт. Анткени Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өсүшүн байкап жаткан Мухаммед Сулейман Аль-Джассер чоң кредиттик каражаттарды тартууга шарт бар экенин айтты. Өлкө кайсы багытта өнүгөт, кайсы багыттар артыкчылыктуу болот деген суроолор донорлорду өздөрүнө берет. Бул жакта президент өзүнүн жолугушунда, өзүнүн айткан сөзүндө бекемдеп атат ошол стратегияларды. Уже донорлор уже билет. Мисалы үчүн мамлекет өлкө кайсы стратегияны багыттап турганын, мынакей биздин президент өзүнүн багытын айтты. Бул негизи жашыл экономика деп.
Президент Садыр Жапаров мындан аркы жолугушууну Иран Ислам Республикасынын президенти Саид Эбрахим Раиси менен улатты. Өз сөзүндө өлкө башчы соода экономикалык жактан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү зарылдыгын белгилеп, бул жаатта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун коруунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдогандын жолугушуусунда тараптар соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий техникалык жана башка тармактарда алаканы бекемдөөнү талкуулашты. Тили да, дини да бир болгон Түрк элинин биринчи айымы биздин лидер менен саясаттан тыш тууганча баарлашып жатканын байкаңыз. Чет өлкөлүк журналисттер чарчады көрүнөт, чынында жумуш оор эле болду. А бирок бизге чарчоого болбойт, анткени алдыда президенттин жумушчу сапарынын кульминациясы күтүп турат. Бул көз карашты байкаңыз. Джо Байден биздин ажо менен бир эмес эки колдо учурашты. Глобалдуу саясаттын утур өзгөрүшү менен дүйнө чөлкөмдөрүнүн бири-бирине болгон кызыкчылыктары артып барат. Мына ошондон улам Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден 5 мамлекеттин лидери менен бир столго чогулду. Бул арада Борбор Азия мамлекеттеринин журналисттерине саммитти чагылдырууга чектелүү гана убакыт берилген. Биз гана эмес, америкалык журналисттер өздөрү да катыша алган жок. Жолугушууда президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекеттеринин энергетикалык ресурстарын жана пайдалуу кендердин ири запастарына, ошондой эле квалификациялуу жумушчу күчүнө ээ экендигин белгиледи. No, I really don't want to do this. Please, please. Джо Байден жана Борбор Азия лидерлеринин бул жолугушуусу аяктап калды. Массалык маалыматка жетер ушунчалык көп болгондугу үчүн бул жерде толук калууга мүмкүнчүлүк берген жок. Ошентип, дүйнөнүн булуң бурчунан келген лидерлер Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясына чогулуп башташты. Бул учурда президент Садыр Жапаров менен учурашуу үчүн лидерлер биринин артынан бири келди. Аябай кубанычтамын сизди көргөнгө. Могу сиз А бул болсо Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель ушул жылы эле Кыргызстанга келген сапарын жылуу эстеди көрүнөт. Монголиянын президенти да четте турган жок. Президент Садыр Жапаров менен учурашып кетти. А бул болсо Малайзиянын тышкы иштер министри. Сессиянын башталышына саналуу гана мүнөттөр калды. Бул учурдан пайдаланып президент Садыр Жапаров делегация менен жөн отурган жок. Олуттуу маселени талкуу үстүндө. Дүйнө лидерлери бир залда, маселен бизге жакын Германиянын канцлери Олаф Шольцаны байкоого болот. Жыйында президент Садыр Жапаров дүйнө назарын климат маселесине бурду. Анткени Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө. Мындай көрүнүш Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2100-жылга чейин таптакыр жок болуп кеттүү коркунучу бар. Эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда. Мындай жагдай бүткүл региондо көйгөйлөрдүн күчөшүнө алып келүүдө. Ичүү жана айыл чарба үчүн суу жетишпей, кыртыш деградацияланып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда. Климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобунун акыркы отчетуна ылайык криосферанын өзгөрүүсүнүн терс таасирин экосистемасы адаптациялоонун акыркы чегине жеткенин бийик тоолуу региондордун тургундары өзгөчө сезип жатышат.
Буунун трибунасында президент Садыр Жапаров чегара маселесин дагы көтөрдү. Өлкө башы Кыргызстан эч качан бөтөн жерди басып алууга умтулган эместигин, бирок эч кимге өз жерибизди тартып алуусуна жол бербестигин белгиледи. Ушуга байланыштуу Кыргызстан талаш маселелерди аймактык бүтүндүк, күч колдонбоо же күчтү колдонуу менен коркутпоо сыяктуу эл аралык укуктук принциптеринин жана ченемдеринин негизинде тынчтык жолу менен гана чечүүнү жактап келгенин баса белгилегим келет. Дүйнөлүк деңгээлдеги иш-чара кантип чагылдырылат деген ой сизде деле болсо керек. Буунун башкы штабындагы эч ким көргөзбөгөн кадрларды мен силерге көргөзөм. Азыр бул жерде дүйнө лидерлеринин бардыгы ушул залдан сүйлөйт, көрүп атасыздар. Ал эми бул жактагы балкондорунда болсо ушул 190 мамлекет болсо ошонун бардыгынан келген эл аралык медиа каражаттардын өкүлдөрүнүн бардыгы мына ушул жерден түз чагылдырып беришет. Биздин президент абдан конкреттүү сүйлөйт. Дайыма эки тараптуу жолугушууларда дагы эми ООН, Бириккен Улуттар уюмдары бул көп тараптуу площадка, көп тараптуу аянтча. Мен жана өз сөзүмдө айткандай, баасы абдан жогору. Дүйнө лидеринин, дүйнөлүк деңгээлдеги, регионалдык деңгээлдеги лидер катары дагы өз сунуштарын берип, геосаясий азыркы кырды алгандагы өзүнүн сунуштарын тынчтыкка чакырып, ошондой сөз болду да, билдирүүсү болду. Ошондуктан дүйнө коомчулугунун Кыргызстанды кабыл алуусу өтө жогору. Ошентип Бириккен Улуттар уюмунун 78-сессиясы дагы жыйынтыкталды. Бирок президент Садыр Жапаров тынымсыз иш үстүндө. Президент Садыр Жапаровдун эки тараптуу жолугушуулары бул иретте уланды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугуп, аймактык жана эл аралык кызматташтыкты бекемдөө Кыргызстандын келечекке болгон көз карашынын негизги элементи экенин белгиледи. Чегара маселесин чечүү четте калган жок. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүгө да үлгүрдү. Анда кыргыз-тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси талкууланды. Корея Республикасынын президенти Юн Сок Йоль менен жолугушууда президент Садыр Жапаров экономикадагы жашыл долбоорлордун ордуна тышкы карызды реструктуризациялоо тууралуу кыргыз тараптын демилгеси тууралуу айтып берди. Кореянын башчысы болсо саясий диалогду бекемдөөгө даярдыгын белгиледи. Бул жер болсо буунун штаб-квартирасындагы дагы бир сүйлөшүү аянтчасы. Маанилүү жыйын алдында президент менен министр кызуу талкуу үстүндө. Мерчемделген убакытта президент Садыр Жапаров эл аралык валюта фондунун башкаруучу директору Кристалина Георгиева менен жолугушту. Анда өлкө башчы жашыл демилгелер жаатында эл аралык уюмдар менен алаканы бекемдөөгө кызыктардыгын айтты. Кыргыз Республикасы үчүн эл аралык валюта фондунун техникалык колдоосу, атап айтканда санариптик сомду киргизүү боюнча жана фонд тарабынан бул маселенин тездетилген кароосу пайдалуу болуп саналат. Кыргыз Республикасы эл аралык валюта фонду менен мындан ары да тыгыз келиштүү кызматташууга даяр экендигибизди билдирет. Бул болсо Нью-Йорктогу эң атактуу жана эң бийик имараттардын бири One World Trade Center деп аталат. Ушул имараттын эң жогорку кабатына президент үчүн кыскача маданий маалыматтык программа уюштурулган. Ага чейин менден имараттын тегерегиндеги тарыхый монумент тууралуу маалымат. Нью-Йорк шаарында туристтердин көңүлүн бурган дагы бир жай бар. Бул жер болсо 2001 жылы дүйнөлүк соода борборуна болгон теракттын курмандыктарына арналып курулган мемориал. Мына дал ушундай. Бул жерде болсо бирөөсү, ар жакта болсо дагы бирөө бар. Билгениңиздердей бул эгиз имараттар болчу. Мына ошол терактта курман болгон 3000дей адамдын ысымдары дал ушул чекелерине жазылгандагы. Ал эми бул чекелеринен болсо мындан суу түшүп, тиги чукурчага кирип кетет. Мына ошол терактта курман болгондордун элесине арналып дал ушул мемориал 2007 жылы курулган.
Бул жерден Нью-Йорк шаары алаканга салгандай көрүнөт. Шаардын ушул убакытка чейинки тарыхын өлкө башчыга айтып беришти. Кечки Нью-Йорк бул бийиктик шаардын кооздугун ачып берди окшойт. Дал ушул жерде өлкө башчы Нью-Йорктун мэри менен бейфарамал жолугушту. Ибаса, бул мэр кыргыз колоритине жакын. Биздин чапан менен Нью-Йоркту аралап калат. Нью-Йорк шаарына сапарыбыз да карып калды. 3 сааттан соң мекенибизге кайтабыз. Бул кыска убакыттын ичинде президент Садыр Жапаров аты алыска чыккан ири компаниялардын жетекчилери менен да жолугушууга жетишти. Президент Садыр Жапаров Oppenheimer Asset Management компаниясынын жетекчилиги менен жолугушту. Oppenheimer Asset Management компаниясынын 50 жылдан ашык тажрыйбасы бар жана башкарууда 37 миллиард акш доллар активдери бар. Абройлуу ишкана жетекчилери Кыргызстанга биринчи суверендүү еврооблигацияларды чыгарууну сунуштады. Бул кийинчерээк наисте кыргыз компанияларынын IPO-суна жол ачат. Мамлекет башчысы бул демилгени канааттануу менен кабыл алып, маселени тереңирээк зарылдыгын белгиледи. Встретились с нашим президентом Байденом. И также для нас высокая честь вот сегодня приветствовать вас здесь, чтобы с вами обсудить и предложить некоторые финансовые предложения. Ал эми Medtronic медициналык компаниясы менен сүйлөшүү жемиштүү болду. Жакынкы жылдары Кыргызстанда жүрөк тамырларын стенттөөнүн баасы эселеп кыскарышы толук ыктымал. Бул жака Америкадагы ири финансылык жана инвестициялык компаниялардын өкүлдөрү чогулуп жатышат. Атабайса консалтинг инвестицияларды башкаруу, инновациялык финансылык чечимдер чөйрөсүндөгү алдыңкы компаниялардын жетекчилери катышты. Брокерлик ишмерлик жүргүзгөн Fidelity Investments жүгүртүүсү 25,2 миллиард доллар. Кардар активдери 550 миллиард акш долларынан ашкан Mere Global Ascent Investments 20 миллиард доллардан ашык капиталы бар Delphos International компанияларына Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү тааныштырылды. Associated with foreign investments and trade, which led to the following impressive results in last 2 years. Кыргызстан ар бир чет элдик ишкердин ишмердүүлүгүнө кепилдик берет жана коргойт. Өлкө башчылары биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Хочу заверить, что Кыргызская республика в последние годы делает все необходимое для комфортного ведения и развития бизнеса. К этому вопросу мы подходим комплексно, последовательно, определив перед собой в качестве стратегической цели формирования обновленного, благоприятного инвестиционного климата. Иш-чара бүткөн соң президент Садыр Жапаров ишкерлер менен бирге Нью-Йорк шаарын аралай дагы бир жолугушууга бет алды. Кыргызстанга болгон инвестициялык агым бул менен эле чектелбейт. Президент Садыр Жапаров азыр америкалык инвесторлор менен бирге Нью-Йорк шаарына жайгашкан эл аралык биржа фондусуна келе жатат. It's an honor to have you here, and hopefully it's the first of many. Астанадан баштап эле кыргыз жиректери желбиреди. Бул капиталдашуу боюнча Америка Кошмо Штатындагы жана дүйнөдөгү эң ири фондулук биржа. Бул күнү финансынын очогу саналган Нью-Йорк шаарындагы эл аралык биржада Кыргызстандын желеги илинип, дал ушул жердеги жумуштар тууралуу президент Садыр Жапаров таанышып жатат. Нью-Йорк фондулук биржасынын вице-президенти Джон Таттл президент Садыр Жапаровка сооданы жеңилдетүү үчүн колдонулган 4 соода залдарынан турган Nice соода аянты жөнүндө, анын тарыхы, түзүмү жөнүндө кеңири айтып берди. I was saying it's a quiet period of the day. It's good because for a delegation of this size, I mean, it's very difficult to move otherwise.
Hello, Kyrgyzstan. Thank you. Good luck. Good luck. Thank you. Эмне жакшы проекттерге биз мындай узун акчаларды сала алабыз деп сүйлөшүп ой алышып, биринчиден бул регионалдык транспорттук бул проекттер, экинчиси өзүңөр айткандай жашыл энергетика, жашыл экономика, үчүнчүдөн болсо ошо региондогу тамак аш коопсуздугу боюнча бул жөнүндө дагы кеңири алып сүйлөшүп, анан булар айтып атат, азыр Америка тарап ошо Борбордук Азияга көңүл бургандыктан булар дагы мындай кызыктуу, жакшы проекттерди издеп атышат да. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул Садыр Нуркоевичтин бул бууга келген сапары эң жемиштүү өттү. Анткени биз саясий жактан дагы көп жолугушууларды өткөрдүк. Экинчиден баягы Бириккен Улуттар Уюмунда өзүбүздүн сөзүбүздү сүйлөдүк. Үчүнчүдөн болсо бул чоң бизнес группалар менен жолуктук да. Ошентип президент Садыр Жапаровдун Нью-Йоркко иш сапары мына ушундай тынымсыз жумуш, маанилүү жолугушуулар менен коштолуп, жемиштүү аяктады. Mr. President, thank you.